өмүрдүн мүлкү деген сөз бар элибизде. Адам канчалык каткырып, күлгөн сайын жан дүйнөбүз ошончолук рахатка батып, кубанычка толуп ташат. Көөдөндөгү куса кайгы, көкүрөктөгү ой санаанын баары күлкү менен жуулуп, күлкү менен дартыбыз дарыланат. Күлкү күнү башка өлкөлөрдө Англияда күндүзгү саат 12ге чейин гана бири-бирин тамашалоо эрежеси бар. Америкада болсо таарынтпай турган бут кийимиңиздин боосу чечилип калыптыр деген сыяктуу майда тамашалар кеңири жайылган. Францияда 1 апрель күнү артында кагаздан жасалган балыктар жармашып жүргөн адамдарды жолуктурууга болот. Бул күнү алданып калбоо үчүн, же болбосо француздар өздөрү айтмакчы, балык болуп калбоо үчүн адамдар аябай кыраакы болууга аракет кылышат. Шотландияда күлкү күнү 2 сутка бою белгиленет. 1 апрель күнү алдангандарды аңкоолор деп аташат. Чын дилден чыккан күлкү саламаттыкта эң чоң жардамчы. Көп күлгөндө көздүн айланасына бырыштар көп түшөт дешет. Бирок адистер күлкү беттин булчуңдарын иштетип, кан айланууну жакшыртып, анын натыйжасында териге жакшы таасир берерин айтышкан. Андан сырткары инфекция менен күрөшкөнгө дагы жардам берет. Бир нече мүнөт чын дилден каткырууда дем алуу органдарын бактерия менен вирустарга каршы туруучу антителалар менен камсыздайт. Аны менен кошо бир катар ооруларга, анын ичинен ракка каршы күрөшүүчү лейкоциттердин көп бөлүнүп чыгышын шарттайт. Андан сырткары кан тамырларды кеңейтип, кан айланууну жакшыртат. 10 мүнөттүк күлкү кан басымды кадимкидей түшүрөт. Ошондой эле жүрөгүнөн приступ болгондорго көп күлгөн пайдалуу. Ал оорунун экинчи жолу кайталанышын алдын алганга жардам берет. Күлкү астма жана бронхиттен жапа чеккендерге жакшы жардамчы. Каткырган учурда өпкөгө кычкылдык адаттагыдан арбын кирип, какырыктын толуп калуусун азайтат. Британ окумуштуулары 1 мүнөттүк күлкү 45 мүнөттүк көңүл ачкан терең эс алууга барабар экендигин айтышкан. Күлгөнүнө карап, жакшы адамдын күлкүсү тунук болот деп кыргыз эли илгертен эле адамдын ар бир кыймылынан анын кандай адам экенин ачык баамдай алышкан. Анын сыңарындай, психологдор да адамдын мүнөзүн күлгөнүнө карап аныктаса болот дешет. Назгүл Чороева, Кутмантан көрсөтүүсү.